Albatta, siz ko'rib turgan bu qirg'iz kolorittik bir улуттук баалуулукту калыптандырган кыргыз музыкалары менен оюндун түрмөгү. Бул биздин Кыргызстандын мыкты бир мугалимдеринин бири Жамболот Калбаев агайыбыз жасап чыккан ошол дүйнөлүк программалардын артынан келе жаткан ошол сиздерге Билим 200 платформалык сайтын сиздерге таанышттыргым келип турат. Анда эмесе саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бүгүн сиздер буга чейин өзүңүздөрдүн кулагыңыздарда сиңип калган Kahoot эмес, ошол Kahoot'ка окшогон платформалык багытты көрсөтүп бергим келип турат. Буга чейин биз биология мугалимдерине тиешелүү бир суроо жоопторду алып, биз сабак тартип бергенбиз. Ал эми ошол биз суроо салганда, ошо мугалимдер көбүнчө баардык сабактар, предметтерге түшө турган программалар барбы деп көбү жазган экен. Ошол баардык багыттарга түшө турган сиздерге программаны тааныштырып берем. Эгерде сиздердин предметке ылайыктуу бир программа таппай жатсаңыз, эгерде жаңы бир изденүүчүлүктөр керек болуп жатса, өзүңүздүн кайсыл сабактан программалар керек экенин комментарийге жазсаңыз, биз ошол программаларды сиздерге акысыз үйрөтүп беребиз. Анда эмесе, урматтуу мугалимдер, биз бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Ал үчүн бизге браузер керек болот. Браузерге кирип, каалаган бир браузерди тандап кирип аласыздар. Браузер тандап киргенден кийин издөөчү поисковикке Билим 200 деп издейбиз. Билим 200 деп издесеңиздер, сиздерде ар түрдүү багыттар чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн издеп атканда ар түрдүү багыттарды, туура эмес багыттарды издеп албаш үчүн туура издегенди көрсөтүп беремин. Эгерде сиздерден Билим 200 деп издегенде чыкпаса, анда 200 Билим Ай деп издейсиздер. Билим Ай деп издесеңиздер, биринчиси интерактивная викторина платформа Билим 200 деген бар. Ошого киребиз. Киргенде эле мынакей караңыздар. Бул жактарда сиздерде буга чейин катталган болсоңуздар, личный кабинет болот. Же болбосо буга чейин катталган эмес болсоңуздар, бул жакта регистрация мугалимдер үчүн деген бар. Окей, буга чейин катталган эмес болсоңуздар, сиздерге войти как учитель деп чыгат. Войти как учительди басабыз. Бул жактан аккаунтуңуздарды тандагыла дейт. Аккаунтту тандап, продолжить деп басып, паролуңуздар сураса пароль жазып, же болбосо продолжить деп басып, регистрация кылып алабыз. Регистрация кылып бүткөндөн кийин эле мынакей Замиров Нурлан деп чыгат. Бул кыргызча иштейт. Мен да Сбербанк иштеп аткан үчүн автоматтык түрдө бул өзү опцияга Kırgız Kıpçak elinden kırılgan ölçün albasan kırçıldaşıp kalmakka. Кыргызча музыка менен ойноого болот. Башында көрсөтүп кеткендей, бул оюнду биз өзүбүз түзүп ойносок болот. Мисалга, бул жакта кандай оюнду түзүп алабыз? Создать игру деп мынакей плюс оюнду түзүү деген бар. Оюнду түзүүнү басабыз. Название игра деп атпайбы? Бул жака оюндун аты деген жака сиз каалаган суроо. Математика описаниясына мен аралаш деп койдум. Бул жактан добавить вопросты басам. Сохранить басып туруп, сохранить басып туруп, добавить вопросты басам. Баскандан кийин, мисалга, байыркы Рим тарыхы деп атат. Бул жака мен жасалма инчелик аркылуу да киргизсеңиздер болот. Бул жака мисалга темаңызды жазып туруп, генерация искусственный интеллект дегенди бассаңыздар, бул жака суроолоруңуздар өзү чыгып калат. Мен мындай суроо киргизгим келип атат өзүм. Барабар деп. Мисалга, биринчи вариант 10, экинчи вариант 9. Биз 5ке 7-ни кошуп атат. Анан да вариант керек болсо добавить ответ басабыз. 11 добавить ответ. 12 каалашыңызча 5 вариант кошуп алсаңыз болот төмөгө жоопторуна. Мен мисалга 13 деп да коеюн. Туура жооп менде 12, 12-ни белгилейм.
Караңыз, мындай жашыл кылып туруп сохранить басам. Караңыз, бул биздин экинчи сурообузга кеттими. Биринчи сурообуз, анан экинчи сурообуз дагы бул жака кетет. Эгерде жазбайм десеңиздер, жасалма интеллекттер аркылуу кантип тест алсак болот. Мисалга, бул жака Gemini деп киребиз. Өзүнүн дагы мынакей бул жакта искусственный интеллект аркылуу дагы кылсаңыздар болот. Темаңыздарды жазып, генерация искусственный интеллект менен генерация кылып алсаңыздар болот. Бирок мага математикалык тест керек 6 класстарга деп койсом, эмес. Мисалга тест түзүп берди, эсептегиле дейт. Алалы копировать этип эле биз күзүккө апарып алып эле суроону кое берсек болот. Мисалга могу эмелер -5, минустар деген эмелер өзгөрүп кетиши мүмкүн. Мындай кылып коюшубуз керек. Анан бул жакка келдик. Бул жактан мисалга -23 деп көрүп атасызбы? -23 Word вариантында деп койсок дагы болот. Караңыз, Word вариантында да түзүп берет. Сиздерге өзүңүздөр каалашынча каалагандай кое берсеңиздер болот. Биз өзүбүздүн бул жакта мынакей жасалма интеллект жазбай эле копировать ставка кылып эле кете бересиз. Копировать ставка иретинде эле алып кете бересиздер. Бул жака мисалга эсептегиле деп сурообуз жаздык. Жоопторун мисалга жооптор кандай жооптор бар экен карайбыз. 15, 25, анан добавить ответти басабыз кайрадан. Сурообузду карайбыз. Сурообузда 9, анан 10 бар экен. Бул жака мен 9 добавить ответ 10. 4 суроо менен да жооп менен калтырсам да болот, же болбосо 8 деп да койсом болот. Анан бул жактан биз өзүбүз биринчинин жообу кайсыл экен көрөбүз. Биринчи суроонун жообу 15, анда 15 экен. Анда бул жактан 15ти белгилейбиз и сактоого жиберебиз. Сөзсүз түрдө суроолордун баардыгын сактап турабыз. Анан баары бүткүнү сохранитти бастык, играйтты басабыз. Играйтты баскандан кийин мынакей окуучуларды биз кабыл алышыбыз керек. Окуучуларды кантип кабыл алабыз? Окуучулар Күз Билим IKG сайтына кирип, могу пароль менен кирсе болот, же болбосо QR кодду окутуп автоматтык түрдө окутса эле өздөрү телефон менен кирип кетишет. Телефон менен киргенде бул жактан өздөрүнө каалагандай иконка тандап, атын жаза алышат. Атын жазып туруп, окей кошууну мынакей бул жака бир окуучу катышты деп келип атат. Сиз канча окуучуну катыштырсаңыз, ошол окуучуларды кое берсеңиз болот. Анан начать игруну басабыз. Өрө менен башталат. Мынакей канча суроо болсо, бизде ошончо мара менен болот. Көрдүңүзбү? Жолдордун ошончун суроолорду көбүрөөк кылган жакшы. Бир 15 суроо менен оюн түзсөңүздөр аябагандай жакшы болот деген ойдомун да. Ар түрдүү багыттар менен мынакей биринчи орун ким алды, экинчи орунду ким алды, ойнотсоңуздар болот. Оюндар менен, негизги багыттар менен ойнотуп койсоңуздар болот. Личный кабинетке киребиз. Киргенден кийин историяга кирсеңиз, бул жакта сиздин оюндар чыгып турат. Анан иликтөө менен басып алып, сиз окуучулар кайсыл окуучу, кандай отзыв калтырды, кайсыл убакытта тапшырдык тестти, кандай болду, канча участник катышты, ким кандай упай алды, бул жактан көрө аласыз личный кабинеттен. Анан оюнду кантип ойнойбуз? Мисалга, личный кабинеттен ылдый түшсөңүздөр, математика деп чыгат. Кайра кийин ойнотомун десеңиз, көрдүңүзбү? Математика деп. Математика могу играть деген жерди бассаңыз, паузанын сүрөтүн, анда улантып ойноп кете беребиз. Жок, мен бул оюнду кайрадан бир суроолорду кошот элем десеңиз, мынакей эме деп турат. Карандаштын сүрөтүн басып алып эле кайра добавить вопрос кылып коюп кете беребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу YouTube каналдын катталуучулары,
Бардыгыңыздарга бүгүнкү сабак жакты деген ойдомун. Мындан аркы сабактарыңыздарда да ушундай колдонуп, сабактарды кызыктуу өтүүнү унутпаңыздар. Анда эмесе биздин каналга катталып, өзүңүздүн ой пикириңизди жазып жана кесиптештериңизди жөнөтүп коюңуз. Кийинкиде кандай видео чыгаралы, аны да жаза кетсеңиздер, биз ошонун үстүндө иштеп, силерге ал видеону тартуулайбыз. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө.